Нукендик дыйкандар балгар калемпиринин тандалма, тагырагы түшүмдө жакшы берген сортуна көңүл бура башташты. Султанбек Дадабаев быйыл 40 сотук жерине калемпирдин лота деген сортун эгип түшүмү мол болгон. Биринчи териминде эле 1,5 тонна калемпир жыйнап саткан. Так химикат колдонбойбуз. Только биологически таза. Жок, уже мен саттым, уже кооператив фуро коюшту 45тен 1,5 тонна саттым. Султанбек эгин талаасынан алган түшүмүн сатууда кардар издеп кыйналбайт. Анткени ал айыл чарба товардык сервистик кооперативи менен иштешет. Эми кооперативде азыр F1 жакшы үрөндөрдү беришип атат. Өзүбүздүн бурун үрөндөр мисалы 10 сөттүк эксек, 20 сөттүк. Алардан 10 сөттүк эксең, уже 20 сөттүн пайдасын берет экен да. Дал ушул товардык сервистик кооператив Нукендин Бүргөндөй айыл аймагынын дыйкандарын колдоо жана алардын өндүргөн продукциясын жеринде жакшы баада алуу максатында түптөлгөн. Учурда кооператив 180 дыйкан менен иш алып барат. Калемпир, болгарский перец өсүрөт биздин мүчөлөрүбүз жана помидор. Ушул кооператив мүчөлөрүн жашоо деңгээлин жогорулатып, булар өстүргөн айыл чарба продукцияларын ошол жакшы кирешелүү түрдө сатып колдоо көрсөткөнгө кызмат кылат. Дыйкандардан алынган балгар калемпири мына ушул логистикалык борбордо сорттолуп таңгакталат. Андан соң даяр товар Орусияга экспорттолот. Кооператив Орусиядагы чоң соода компаниялардын бири менен 300 тоннага келишим түзгөн. Буга чейин анын 60 тоннасын жөнөткөн. Белгилей кетсек, нукендиктер өткөн жылы Орусияга 100 тоннадан ашуун балгар калемпирин экспорттогон болчу. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.